Буларга ошо бышып аткан кезинде сууну көп бериш керек да. Тизелдер бул как биздин немеге уже чөйрөгө көнүп калган. Көрүп аткан жер 5 гектар карагат мына. Тизел сорту. Ошондо 10 сотыйга 1000 көчөт кетет. Бир куст канча килограмм берет? Негизи орточо 3-төн 5ке чейин айтылат да. 10 сотук жерден эгер 3 тонна алсаң, ол укмуш да. 3 тоннадан азыркы учурда баасы канча? 130, 120, 150ге чейин да. 150ге чейин. Ошондо где-то мен эсебимде 350 000 сом. Клуб малинага катталгыла. Түпкө келип тургула. Башка нерселер деле бар. Карагат малина көрдүңөр да. Башка нерселер деле бар экен. Салам алейкум достор. Биздин катталуучулар, дыйкандар. Көптөн бери ушул көлгө биринчи жолу келдик. Көлдө видеоролик тартып аткан жатабыз. Көлдө эмне жөнүндө тартат десеңер, бүгүн карагат анан малина азыраак кошуп кетебиз. Малина жөнүндө тартабыз. Аягына чейин көргүлө, катталгыла, каралачы. Түптө жүрөбүз. Укмуш жерлер көп экен. Кара топурак, ягадага, климаттагы барысы жакшы туура келген укмуш жерде жүрөбүз. Ошон үчүн биздин каналга катталып, подписка кылып, комментарий жазып, лайк басып тургула. Суроолор болсо комментарийге жазгыла. Дагы келебиз көлдө, дагы тартабыз. Малина боюнча. Биз клубника боюнча бүгүн бул жакта жолугуш өткөрдүк. Ичке суу деген айылда. Анакей туугандар. Жер деген кенен. Ушул жактын ягада боюнча, клубника боюнча келечеги чоң экен. Жери укмуш экен. Рахмат. Бардыңар катталып, азыр жүргүлө. Биринчи ошо Азаттан баштап Аскар байкенин үйүнө келдик. Азат баласы интервью берет. Ошолор боюнча маалымат алып берели. Салам алейкум, Азат. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, мен соолуктар жакшыбы? Бала чак каттайчыбы? Мына туугандар, биздин катталуучулар, биз ушу көлдө. Атыңардын аты ким эле? Аскар Сулайманов. Аскар Сулайманов, Аскар байкенин үйүнө келдик. Аскар байке өзү Давытка кеткендигине байланыштуу баласы, кичүү баласы Азат менен бүгүн интервью алабыз. Интервьюсу ушу карагат. Анан кийин бул жерде жаңы сорт малиналар да бар экен. Малина бул жерде көбүнчө басымды карагатка жасайбыз, бирок малина боюнча да бир сыйра көрсөтүп кетейли. Азат жакшы, бул жүрбөйсүң биринчи. Кайсы теги карагаттар бар эле? Бул жерде азыр мындайча айтканда экспериментальный участоктор экен да? Азаттан клубный неме. Эң биринчи келгендер ушак. Эң биринчи келгендер. Азат эми өзүңү тааныштырып, анан канча сорт карагат өстүрөсүңөр ошолор боюнча? Бизде азыр могу жерге эле себилгени, могу кызыл менен актын атын билбейм. Кара карагатыбыз Тизел, Бентиран, анан Тибен деген бар да, ошо эки. Тизел поздний, ранний сорт, эң ранний. Бентиран ошо Бентиран поздний да. Булар Тизел, Бентиран, анан да эмне дедим? Тибен деген сорт да. Бизде көлдүкүн жанагы капитан деген сорт бар экен го. Капитан депин бул классы башка окшойт да, анынчы. Негизи карагатка кирбейт окшойт. Ал деген могу жерде бул баягы тиги карагат эмне сорт? Биздеги карагаттар буякта ошо Тизел, Тибен, Бентирандар. Ошол жерге барып ошол кезде көрсөтөлүчү. Ушул карагат эмне деген сорт? Карачы могу. Туугандар, ушуну бизге капитан дешип коет да. Бул эмне деген сорт? Бул мына Тизелдер, бул как биздин немеге уже чөйрөгө көнүп калган. Адапташкан. Тизел деген сорт, а? Тизел. Бул кайсы мамлекеттен келген? Польшадан келген. Польшадан келген, а? Польшанык. Карагаттын сонун экен, мына могу туугандар Тизел деген сорт экен. Дагы эмне деген сорт бар да, көрөлү да жүрүлө. Арасында кызылдар бар. Эми буга көп кызылга, акка көп кызыгышпайт да. Алмаз эле алышпаса, негизи сурагандар болот, бирок буга мисалы бул кызыл карагат, а? Үйгө эле алганга эметпесе, мунун баасы дагы төмөн болот, көп алышпайт да. Кызылды биз экспорт кылып жүрөбүз да. Мурда кызыл аз болгондуктан кызылды көп сурачу эле. Азыр кызыл көбөйгөндөн кийин мунун спросу азайып кетти. Бирок кара карагат өзү постоянно жакшы өтөт экен. Кара карагат баа болуп турганда кызыл карагаттыкы төмөнүрөөк болот. Төмөнүрөөк болот, а? Могу кичине майдыраак экен. Бул эмне деген сорт?
Ошол эле? Ошол эле сорттор булар деле. Мына Мооряттан Тизел келет да ошо. Тизел ортосуна чейин келет, андан кийин Тибен келчү эле ушундай да. Тибен. Тиги биз көргөн. Ал деле ошо ушакты апам жакшы билчү эле. Дилдем о ушул сорттун элдин баарысына кызык да. Буларды эми чоң болсун десе, буга эмне керек? Буга постоянно уход керек. Жыл сайын Моореки Лишнилер нас. Мо лишнилер мисалы моолар калың болуп кетпеш керек да. Калың болуп кийинки жылдары мисалы моолар эскилерин алып салыш керек да уже. Кийинки жылдаргачы. Эскилеринби? Эскилерин алып салыш керек. Түшүнбөгөн. Кандай көрсөтүп койгоч да. Мисалы мо жерден Кайсынысы эски, кайсынысы жаңы да? мо мисалы эски куст да моочу ортодогу. Булар уже кийинки жылкыга булардын да вредитель эмелери бар да, зыянкечтери бар, жана стекляница дегендер. Ортосуна кирип алат, сөңгөгүн жей берет да. Ага каршы мындай айтканда чара только алып аны кесип алып өрттөп салыш керек да ошо күзүндөчү. Анткени жазга чейин ошонун ичиндеги калган тиги личинкалары кайра кийинки жылы стекляница болуп чыгат да, ал көп жерде болот да. Карагат, силер азыр бул жерде азыраак жерди көрсөтүп атпайсыңбы? Канча гектарга тиктиңер өзү? Азыр да ошол жака да барабыз. Карагат 2 бөлүнүп тигилген. Ошо биздин айылдын четинде эле 4,5 бир жагы 5 гектар да. 5 гектар. Отургузуу системасын ошол жака барганда көрөлү. Анда азыр могу жерде да ак дагы карагат бар экен го. Ак карагат бар. Ошондо көрөлүчү жер. Аябай эмеси. Анакей. Түшүмдүү да мунуку да. Буларга ошо бышып аткан кезинде сууну көп бериш керек да. Любой эле эмеге негизи бышып атканда суу керек да. Анан Малинага да, карагатка дагы. көлдүн өзү бул түптө жери сондурбайбы? Жер кара топурак. Биздики жерибиз чернозем. Аны баарына артыкчылыгын айтып атып жеткире албайсың да. Канчалаган гектарлаган жерлер жатат. Иштетсе болот. Иштетсе болот. Ошо карагатка ушундай ягодный культурага негизи өтүш керек да биздикилерчи. Бара-бара болот. Жерди курчайт десе, ал жапайычылык деп наоборот жаңы нерсени айтып атсаң тескери катышат. Жаман көрүшөт. Жерди курчап, негизи мал тебелеген жер кийинки жылкыга мындай айтканда орусунуп калат. Себеби деген кошуна поледен мал көчүп келатып, аны ал жердин оорусун туягынын ортосунда жугузат да, мисалычы. Ал оору менен эле бири-бирибиздин оорубуз бири-бирибизге ошентип эле жүрө берет да. Мал деген анда оору таратат турбайбы анда? Эми оору таратканда еще таптап да салат да. Таптап да салат. Азыр биз түптү кыдырып азыр айттым го, ичке сууга келдик. Кооперативдин немелери менен кооператив бар экен, ошо менен жолуктук. Андан кийин жерлерди көрүп жүрөбүз. Укмуш экен. Бул жака Ягодага боюнча түп району чоң экен да, потенциалы. Андан кийин ушу силерди карагат өстүрөт, карагат боюнча бизде да кызыккандар көп. Биз көлгө, башка чүйгө, күн ысык жерлерге карагат жакшы болбойт экен да. Анан ушу көлдө жакшы болот экен. Мына азыр көрүп атабыз, укмуш экен карагатчы. Ошол азыр эми мына туугандар кызылын көрдүк, каразын көрдүк. Эми азыр эмнеде малина боюнча да кичине азыраак маалымат берип кетели. Жүрүп ана малинаңа да барып көрөлү да. Карман албай жеп салышты. Ошода биз да жеп салып. Никелер бар. Күн сайын кайтарышат. Кайсы жаңы болушту да. Ушул малина боюнча дагы маалымат берип койсоң, бир сыйра мындай. Үстүртөн. Малина, мисалы мына 10 сотый жер. Европадан келген, Европадан келген. Полана, полка деген сорттор. Булардан 10 сотый жерден бир сезондо былтыр 200 миң чыгарылды да. 200 миң пайда көрүлдү. Мына туугандар, бул полананын, полканын могу жерде өзгөчөлүгүн көрсөңөр, тип-тике турат, 2 метрге барып калыптыр боючу. Игулобой турат. Мөмөсү полный бышканы кичине самсалап жерге тийби же тийбейби? В зависимости погоды, мисалы, шамал аркы берки боло турган болсо, жатат жерге салышы мүмкүн, а так мындай бышкан кезинде жакшы эле. Жакшы эле. Ушул бойдон жип деле тартпайсыңар? Жок. Шпалера кылып мындай жип тартпайсыңар? Күзүндө алып бүткөндөн кийин полный уруп саласыңар? Ооба. Полный уруп саласыңар. Жазында кайра жаңыдан чайлап чыгат, Бул ошондой сорт да. Бул обязательно скос кылыш керек да. Скос кылыш керек.
Тиги немесин көрбөйлү? Тиги ылдый жагында дагы сон. Мынакей туугандар. Малина айланай, тимеле. Укмуш гүлүп отур го. Байлаңыз, маякта жаңы малина. Малина төлө. Жаңы тигилгендер бар экен да. Мынакей малина. Капельный деле жок экен, дикий полив экен. Грядкалар деле ар кандай окшойт. Бул эме тамырынан көбөйгөн малина да. Муну сол кылып бар бир деле эме албайсың да. Башкара албайсың да. Болгону күзүндө, жазында лишнийлерин кесип алып салып туруш керек. Казып алып туруш керек болот. Эми жакшы бишеле экен туугандар мына. Сон. Мына азыр бияктан берем. Бармактай экен да. Мону мөмөлөгөн карагыла туугандар. Мен боюм менен бирдей, даже менден да бийирээк жерлер бар экен да. Йо-май. Бул жерде терип аткан кишини таппай каласың. Каякта жүрү деппи? Аке. Туугандар, мону жанагы өзү местный малинадан көрө качы ушундай кылсаңар. Өлө сочетание болот экен кызыл менен. Кызылындагы агын да кошуп коюш керек азыр. Сан болот. Мына малина боюнча эгер Европадан келип, Европадан көчөт алдырып, ушундай кылып карап, ушундай кылып тиге турган болсоңор, айрыкча түптүкү ушундай эле болот да, туурабы? Элдин баардыгы ушундай түшүн бериши мүмкүн. Бизде чүйдө монтип түшүн берген малинаны көргөн эмесмин чүйдө. Могулардын өскөнү, могу байлагандары, айладан бутактары баарысы малина болуп калыптыр могучу. Көз тийбесин эми. Жакшы экен дыйканчылыгыңар. Анан карагатты көрдүңөр, туугандар. Могу карагылачы. Bunun bari akça da akça. Bunu bizler bilbey жүрөңөр да картошка египчи. Сонкен. Жиланда. Туугандар аз берде малина боюнча, малина сонун болуп бышканда кел дагы бир сыйра ролик тартабыз. Анан кийин карагат, кызылгат боюнча азыр мынакта гектарлаган жер бар экен. Ошол жерде тартабыз мынакей. Сочетание. Ушундай басартмент кылып чыгарып берсеңер, Россияга да сону сатмакпыз. Монтип кызылын көрүп, буга кызыгы бир ящик дейт. Каразын көрүп, каразынан бир ящик дейт. Анан агынан көрүп, агынан эле бир ящик дейт да. Жеп көрөйүн дейт, любой көргөн адамга кызык болот. Мону көрдүңөр, бармактай болот экен. Бул еще кичинекей, мындан да чоңураак болгондор болот да. Эми поливке жараша, уходко жараша. Мынакей. Эзилбейт дагычы булчу. Муну переработкага кетирип, заморозка кылсаң ушум ойнон тоңот да. Анан номер айдын болот да. Базарда итак эле азыркы мисалы сезону башталганда, алып барганда местный биздин карагаттар бышканын көргөнсүздөр да. Кызыл тоголок болуп, жакшы эле даамы эле сонунда. Бирок товарный вид слой готова. Эми биз аны кылып жүрөбүз. Туугандар жүрүлө эми. Гектарлаган поляга барайлы. Буларда гектарлап тигиптир, ошол жерден кандай кылып тигиш керек, бир жылда канча пайда тапса болот, система посадки, анан кийин ухотун дагы бир сыйра сүйлөшүп келели. карагаттар жакшы өспөй калды. Карагаттар жакшы өспөй. Суу тартыш, суу талаш болуп калды. Капельный былтыр отургузулбаган эмес, быйыл буюрса капельныйдын баарын монтаж кылып. Капельный кылып атасыңар бужу. Бирок силердин жериңер сонун турбай укмуш экен да. Могу азыр малиначы. Ушуну гектарлап чыксаңар, ызбыт маселеси биз чечмекпиз да. Бул жерде азыр элдерде ошондой ой болуп калышы мүмкүн. Көбөйүп кетсе ким алат депчи. Кайсы жерде товар көп болсо, ошол жерде клиент көп болот. Тем более могунда европейский, могу переработкага дагы, свежий экспортко дагы жакшы товарлар да булар чыдайт. 5000 километрге чейин экспорт кылсаң, бул кете берет. Суу чыкпайт да. А заморозка кылганда дагы могулар отдельно тоңот. Биздигине окшоп куча болуп, мындай комок болуп тоңбойт да. Ошон үчүн азыр бизде ягодный бизнес ката өнүгүп атат. Ошон үчүн муну гектарлап чыгарыш керек, тоңго. И тоңго дейм, түпкө. Түпкө могу берки чөйүңөр жакшы өсөт экенсе, бул эле жакшы өсөт. Чилем тиги гектарга бар тартайлы. Могу көрүп аткан жер 5 гектар карагат, мына тизел сорту. 3-чү жыл. Былтыркы кургакчылыктан кийинки быйылкы результаты да. Быйыл жаанчыл болду, жакшы көтөрүлүп алды. Кийинки жылдан баштап мындай толук түшүмгө буюрса үмүт бар да. Мына туугандар, Аскар байкенин
Аскар байкенин могу канча гектар деди? Негизи общий 10 гектар. Бул жерде азыр 5 гектар карагат немесине полясына келдик. Бул 3-чү жыл экен. Анан Азат бул жерде аралыгы кенен экен да. Эмне себептен мындай кылдыңар? Бул делген себеп 5 гектарды кол менен терип бүтүрө албайсың да. Бияка жүгүрүп, тияка жүргүчө бир киши күнүнө ашып кетсе бир 40 килограммдай эле тере алат да. Анан ошо машинный сборго деп ошо аралыгын 4 кылып комбайн кирип бурулганына жүргөнүнө кийинки салга зыян бербеш үчүн ошо. Азыр ошону эми бул карагатты териш үчүн Кудай буйруса келечекте комбайн чакырабыз деген ойлор бар, Ооба. Комбайн аласыңар, комбайнды Польшада көргөм. Польшанын немелериненчи, видеолорунан ошо комбайн менен карагат чогултуп атканын. Мына бул сонун аралыгы канча метр? 4 метр. 4 метр. Эгер аралыгы 50 сантиметр. 50 сантиметрден бул жагы. Эгер бизде туугандар бар да, көлдө мындай гектарлап экпей, бир огородуман эле чыгарсам дегенчи. Огородко аралыгын канча алыш керек? Негизи бул именно ошо промышленный целде да. Аралыгы 50 сантиметр болгондо бир эмеси бар да. Себеби деген экөө жанаша өскөндө ортосунда дан өспөй, четине өсүп берет да. Ошондо комбайнга ыңгайлуу болот, мисалычы. Ошон үчүн 50 сантиметрден негизи полагается. Мындай эгер үй шартында тиземдесе каалагандай. Бул жагын 50 кылып, бул жагын 2 метр кылса болобу? Болот. Ал уже эмеге да, кол менен тергенге. Кол менен тергенге, мисалы ортосунда жүргөнгө болсо болду да, туурабы? Болот. Бул жагын 2 метр кылып. Ооба. Негизи ошондой берилет. Эгер аз себеле турган болсо аралыгын 2 метр кылыш керек. 2 метр кылыш керек. Ошондо гектарына биз азыр биздин дыйкандар сразу могут гектарлап анан комбайнга расчет алганга азырынча билесиң чөнтөк керек. Ошон үчүн биз огородко деп эсептейли. Огород болгондо 10 сотукка 1 гектарга айтып берсең, сен 1 гектарга канча көчөт кетет? 1 гектарга 5000 машинный сбор болсо 5000 кетет, ручнойго 10000 кетет. Ручнойго 10000. Ошондо 10 сотыйга 1000 көчөт кетет, 1000 көчөт кетет. Могу 3-чү жылдан бери баштап түшүн берип баштайт экен. Азыр биз көрүп атабыз. Могу буну терип кетиптир, азыр оно жакта терилбегендери да бар. Уже терип кеткен турбайсыңар булар да. Терилбегендерин да көрсөтөбүз. 3-чү жылдан баштап түшүн берип баштайт. Бул былтыр кургакчылыктан кичине кыйналып калды дейсиң, өсө албай калды дейсиң. Атак могу полный потенциал түшүн берип калыш керек эле да, туурабы? Ооба. Берип калыш керек. Алар бийик да болуш керек. Күчүнө киргенде бир куст канча килограмм берет? Негизи орточо 3дөн 5ке чейин айтылат да. 3дөн 5ке чейин. Минималдуу 3 килограмм. 3 килограмм бере берсин. Ошо 3-чү жылы 3 килограмм берип калыш керекпи? Берип калыш керек. 3 килограмм берип калыш керек 3-чү жылы. Эгер 10 соттук жерге 1000 үчтүк тиксең, 1000 үчтүк тиксең, 3 килограммдан алсаң 3 тонна түшүм алып койсо болобу? Болот албетте. Бул дыйкандын өзүнүн аракетинен. Эгер жакшы карай турган болсо 3 килограммдан жөн эле бериш керек, а? Муну только сейип эле койбош керек да, муну. Ухот кылыш керек. Оорулар кандай? Оорулары жалбырак оорулары бар. Жана ушунун стеклянница деген, мисалы могу жалбырак оорулары бар да. Буларды ошо определять этиш керек атайын. Көрүш керек, карап туруш керек. Ушуга каршы листовой темелерди чачыш керек. Эми үй шартында жеңил. Чоң жерлерде ар бир оорусу ар кандай болуп калат да, кээде чөп өстүрбөш керек, ушундай кармаш керек. Бул биз дагы чаап кеткендейбиз да, болчу. Чөп өстүрбөш керек. Чөп өстүрбөш керек. Жакшы кылып караса, 3-чү жылдан баштап 3 килограммдан ар бир кусттан алып калса болот экен да. 3 килограмм болсо деле биздин туугандарга нормальный го дейм. Себеби дегенде азыр 10 сотук жерден эгер 3 тонна алсаң, укмуш да. 3 тонна деген азыркы учурда баасы канча? 130, 120, 150ге чейин да. 150ге чейин. Ошондо где-то менин эсебимде 350 миң сом пайда берет экен да. Эми акча чүрөт экен. 120дан сатканда эле. Бирок мен билем былтыр 180, 350ге чейин чыккан экен. Баасы. Ал жагы бар. Былтыр 350ге чейин чыккан экен. Акыркыларын биз 350ден алганбыз. Азыр кичине арзаныраак болуп атат. 350, азыр 150, 140, 160тын тегерегинде кармалып атат азыркы учурда. Ошондойдо дагы мисалы азыр эгер 120дан эсептесек дагы 350 миң пайда калтырат экен 10 сотук жер. Бул сонун пайда. Бир семьяга нормальный доход 10 сотук жер. Анан эми туугандар, нарагын өзүңөр көбөйтүп кетесиңер, 1 гектардан канча пайда калат карагаттан.
10 гектар тексеңер канча пайда калат. Бирок могу Ысык көлдө карагат жакшы өсөт экен. Өстүрүү көчөттөрүнүн бир үчтүгү канча болот? Көчөт 100 сомдон. 100 сом. Жазгыга, күзгүгө буюрса кылынып атат. Силерде бар? Польшадан келип атат да ошо. Польшадан. Быйыл ошо октябрь айына, Кудай буюрса, ноябрь айына чейин келет да. Көчөттөр келип калат. Көчөттөр келет. Көчөттөр келет экен, көчөттөрдүн баасы 100 сомдон экен, ошондо 5 сорт келет да. Беш сорт келет. Орто, кеч бышчылар. Эрте бышчы карагат бар, орточо бышчы карагат бар, анан кеч бышчы карагат бар. Ушул үчөөнүн кайсысын тиксе кичине пайдалуу? Эми үчөөнү тең тигиш керек негизи. Циклды узартыш үчүн. Анткени эң акыркылары баалуу болот да. Эң акыркылары баалуу болот. Былтыр жаман кымбаттап кетти акыр жагы. Силерде 100 сомдон болсо ошондо эгер башка мисалы нерсени расход кылбаса, бир көчөт 10 сотук жерге бир 100 миңге көчөт алып, 1000 штук тиксе, ишти баштап кетсе болот экен да. 20 сотукка туугандар 200 миңге көчөт алат экенсиңер. Көчөт алганда эмне? Өзүңөр нагородуңарга аласыңар. Азырынча мындай арычный полив менен сугарып турсаңар, кийин капельныйга өтүп алсаңар, кичине доход болгондон кийин. Эми башында эле капельный менен кылсаңар жакшы болот го, бирок пока акчаңар аз боло турган болсо, бюджеттин варианты тигип туруп эле арычный суу менен сугарып кылса боло берет, туурабы? Бирок эң оболу ошо капельный жакшы да. Капельный жакшы. Бул сууга аябай жакшы көрөт. Сууга муктаж да. Негизи эле ар бир нерсе сууга муктаж. Особенно бышып аткан кезинде. Ошо мезгилде сууну үзгүлтүксүз бериш керек да, күн сайын бериш керек мындай айтканда. Күн сайын арык менен сугара берип, элдер менен мушташ бүтөт да элдин барычы. Эми жылда түптүктөр билебиз, тоодон суу келет. Суу андайын көлгө куйбай калат да. Азыр мындай кылып туруп, бул чоң гектарлаган болсо, башына хаус кылып, суу сактагач кылып туруп, капельный кылып алса болот, Жүр анда могу. Суу сактагач бактын жанында да. Силерде бар, Суу сактагач бар. Мына могу жагы терлеле экен. Азырынча. Мына тетиги барса. Мына моголар бар экен. Муну комбайн менен терген ыңгайлуу болот экен да. Муну чоң деңгээлге чыгаш керек экенбиз. Мынакей. Карагат ушундай болот тургандар. Карагатты Өзбекстанда укмуш алат. Өзбектерде карагат жок. Анан мунун вареньясы да жакшы болот. Анан тоңдурулган да жакшы болот. Буну эң көп өндүргөн Польша болчу. Польша тоңдуруп дагы Россиянын базарына, Казакстандын базарына карагатты тоңдуруп туруп жөнөтчү экспортко. Азыр санкция болуп, Россиянын рыногу пустой, карагат эми сурайт. Ошон үчүн бизде мүмкүнчүлүк бар. 4-5 жылдын ичинде карагатты көбүрөөк жайылтып, орустардын рыногун басып алганга. Ошондой. Жакшы Азат, биз дагы толук эле маалымат алдык. Кийинки малинаны бышканда дагы келебиз, кененирээк маалымат алганга аракет кылабыз. Аскар байке Даватта жүргөн экен, келсе өзү менен дагы кеңешип, сүйлөшүп, ошол Европадан жакшы көчөттөрдү алып келиш боюнча дагы кеңешебиз. Бизге дагы ошондой жакшы сорттор керек болуп атат. Атак поляңа жакшы. Башка эмне дейт элем? Рахмат. Ден соолуктуу.